Çişipige teli ürküzarga sunuşumdu sulanan çetke kakıp ay suyubuzga jolugup aylı tünde. Ulu kasiyeti var. Batkendin talası menen аңызында Kırgızdın ulu duhu, ulu тоолордой сыргаtıp, тереңине улуу купуялыкты катып жаткандай туюлат. Атам замандан ушу касиеттүү чөлкөмдө Манас бабабыз кол курап, журт курап, Кыргыздын касиетин ааламга тааныткан деп келет. Мына ушул улуулукта Баткендин касиети жашап келет. Өрүкзар мекени, бүт дүйнө тааныган бул чекиттей жерде не бир тарыхтын оомал төкмөлдүүнү сөттү. Жер касиети өзүнүн тарыхы менен касиет. Баткен Кыргызга эчен атагы чыккан уулдарды берди. Баатырды да, колунан көөрү төгүлгөн устаны да, көмөкөйүнөн ыр төгүлгөн ырчыны да, жер өмүрү ырда. Бул көөнү рух сөзү. Бу аймактын ыры да, жаны да, күнү да, суусу да, асманы да Апас Жайнаковдун ырында жашап келет. Ушул эпикалык жерде Кыргыздын чыгаан уулу, ыр менен өлбөстүктүн үрөөнүн калтырып кеткен Апас Жайнаков алакандагы алтындай болгон ушул чөлкөмдө төрөлгөн. Ала тоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен